орду ныра көрүп мына ушул башкарат. Ушул элди башкара турган Садыр айланайын. Калганын аркы Жумсалиева эжекебиз, азаматсыз Элмирбек, акын силердин ырыңарды уктум, эң чындыкты ырдапсыз. Эми мындан да чындык жокко дейм. Ушул сиздин ырыңызды эшектер угуп, акылдарына келишсе болмок. бардыгы акчага карап чечилип аткан болсо, демек ошол акча дегенде сыйынып анан бул жерде көп мындайча айтканда элге зыянын залакасын тийгизишпесин. Айрым учурда билмексен болуп туруп калкты козуткан нерсени эки бөйүз тең жасап коюп атат. Сүйлөп коюп атышат. Ошондой нерселердин аркасында баягы дагы да болсо жөнөкөй байоо элди мындай бир козутам, анан алдайм деп ойлошпосун. Азыр кыргыз эли көп нерсеге көзү канып жетти. Биз эч качан кыргыз калкы бөлүнбөйт. Муну бөлгөндөр да ушу саясатчылар болот. Бир облусту экиге бөлгөн, бир районду төрткө бөлгөн, бир айылды бириктирбей, эки айылды эриктирбегендер муну ушу саясатчылар болот. Саясат аркылуу өзүнүн уурдагандарын коргоп калам дегендер болчу. Мына ошолор дайыма ошондой кезде элге таянчу. Анан дагы таң калганым күлкүнү келтирип, дайыма бизден ушу кетип аткан бийликтер курултайга так кетерине жакын жабышпашы. Элди курултай өткөрүшүп элечи. Ага чейин элди билбейт, элдесте анан эле курултай керек болуп калат. Ага чейин ал эскичилдик болуп саналат. Болбойт, тигинтпейт. Мен бир мисалды ушу дайыма айтам. Кыргыздын өзүнүн канында кече эле алыс эмес эле нерсени айтайын. Мына алыс эмес эле тарыхыбызда биздин эң мыкты бийлер болгон, даткалар. Ошолор өздөрүнүн шайлоо бир эрежелери бар болчу. Иш билгилигине, жөндөмүнө, акылына, Уруусуна, баягы бир өзүнүн бир кандайдыр жүрөгүнүн бир тазалыгына, эрдигине, батырдыгына карап иш бөлүшчү. Бай киши, байлыкты билген киши ошо байлыгы менен болот. Мисалы бир нерсени айтайын, Нурдөөлөт болуш. Ошол кадимки Садыр акени колунда эчтеке жок. Башкача айтканда ошол кезде аны тентеген текестик деп айтыш. Садыр акен. Ошол текестик Садырды жалгыз үйлүү, жалгыз аттуу манап, мындайча айтканда. Жөн эле бир каралаш эмесинен бөлүк. Ошону өзүнүн орду ныра көрүп, мына ушул башкарат. Ушул элди башкара турган Садыр айланайын. Калганын аркы деп, ошол мезгилде малы келип суу ичкенде суу акпай калган байлар болгон. Ой, мунун байлыгы көп турбайбы деп аны коюп кеткен эмес айланып. Же болбосо дабир нерсесине карап койгон жок. Же мунун жылтырап ушу үстү башы кооз экен деген жери жок. Же болбосо бул ушундай чириген бай экен деген жок. Жөндөмүнө, анан жүрөгүнө карашчы, акылына. Мына ушул нерсе да. Эң башкысы жан дүйнөсү, ниети таза болбосо, ал жакшылыкка алып барбайт. Ошон үчүн биз жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө карап, эми айла жок, бул бир татаал механизм экен. İçin göre bile albayt ekенбиз. Сөздөрү баарыныкы кооз, сулуу, минген машинеси жакшы. Анан кийин биздин калк эми мындай чечим кылбаса да, дайым элди аралап калып угасын. Ал өтпөйт анын акчасы. Ой, бул эми президент болгонго жарайт го, бирок андай дүйнө буда жок да. Мына ушинтип ченеп калган баардыгын бул бир кандайдыр бир финансылык капиталга байлап кыргыз мынтип ойлонуп калат деген ата бабасын түшүнө кирбесе керек. Азыр ушинтип калган да. Себебini көндүрүп коюшкан да. Көндүрүп койгон. Бул партияны каяктан түзө алмак эле бул акыбал менен. Жетигиндей мындай. Башкача айтканда мен ушунчалык мындай бир имиштерге анча-мынча кулак түрүп калганыма караганда партиялык тизменин баягы алдыңкы сабына кошуш үчүн эң тазамын, мен биз деген акчага карап иш кылбаган партиябыз дегендер дагы бир 30 миң, 40 миң доллар мүчөлүк акы төлөтүп киргизгендерин уктук. Эң бери жагы, ар жагын айтпайлы. 250 миң доллар, 500 миң доллар деп тапкан. Ал деген ал турган турулуу нерсе го, миллиондогондор да. Эми ошентип отурсак, анан ойлосоңуз, эми
бардыгы акчага карап чечилип аткан болсо, демек ошол акча дегенде сыйынып, ошон үчүн кайрылуумда сап жүрбөйбү? Акчаны көрсө жыгылып, атасындай сыйынып, ак үйүңдагы бир байкуш дегендей. Биздин мындайча айтканда, бир убакыттарда Россияны мисал кылчу элек, башканы эметчи элек ушу олигархтарга көз каранды болот экен бийликте. Мына ушу тапта ошол нерсеге өзүбүз келдик. Бизди билбейм, эми жакында таза өзү көрүнбөй эле көмүскө жатып алып бир башкарган мафиянын колуна түшүп калышыбыз деле мүмкүн болуп турабы? Анан кийин биздин эми мына бул ата журтубуз, мекенибиз, элибиз муун, башкача айтканда күрөөгө коюлуп калды. Туурабы? Карыз алып атабыз. Биз карыз сурабаган өлкө деле калбай калды окшойт. Ошон үчүн ойлоп атам да, бул нерсе элдин акысы да. Жер элдики, мамлекет. Кыргызстанга деп алып атат да. Муну дагы мынакей бир кошулбаган нерсе. Адам укугу деп мына батыштан агып келген нерселердин бир коркунучтуусу. Бул жеке адам баарына эйлик кылат деген жаңылыш нерсени кыргыздарга киргиздик да. Бул бизде болбогон нерсе. Эч кандай. Мисалы мамлекеттин өзүнүн менчиги болуш керек. Жер мамлекетке караш керек. Башка нерселер баалуулуктар бар. Бүттү бул мамлекеттик. Бул меники же сиздики же бирөөнүкү болуш керек. Мына ошол нерсени киргизип алгандан тартып, менчик деген бала болду дагы, мен менчикте болгон жеримди эмне кылсам өзүм эле. Аны кимге сатам? Же кандай кылам? Мына бул жакшы нерсе эмес. Бул саясат бизге таңууланып киргизилген. Анан Кечирип коюңуз азыр. Эмеге сизге деген аябай түз эфирде жазып атышат, ошолорду мен сизге окуп берип коеюн. Арасында мүмкүн суроолор бардыр. Садырбек Турбек уулу мына сөз, мына акындын ой толгоосу деп ушул ойлорду айтышыбыз керек. Устатка ийгилик каалайбыз дейт. Нукура карапайым элдин кайгыруусун таамай жана так айтып жатат деп жазып атат. Мындай кылгандар толтура экен. Туура айтасыз, баары жеп жутар биздин чоңдор деп атат. Эмирбек ага президентке сизди шайлайлы, эл колдойт дейт. Буюрса, Кудайым кааласа деп туралы. Ырыс Жумсалиева эжекебиз. Азаматсыз Элмирбек, акын силердин ырыңарды уктум, эң чындыкты ырдапсыз. Эми мындан да чындык жокко дейм. Ушул сиздин ырыңызды эшектер угуп, акылдарына келишсе болмок. Чынара Досалиева, законду өздөрүнө ылайыктап жазып алышат дейт. Талыбек Курманбеков байкебиз болсо, эң туура айтып жатат деп колдоптур сизди. Анан кийин деген ушул жерде дагы саясатчы акын Элмирбек Иманалиев бар болуңуз дейт. Назарбаев төкмө акындар жамандаган аким губернаторлорду сразу жумуштан алчу экен дейт. Эң туура деп колдошуптур. Анан арасында мен Жамиля Насирова деген эжем бар. Ошол эжемдин сизге жазганын мен ушул окуп берейин деп, мен азыр таппай калдым. Мен окуп берейин десем таба албай атат го. Аябай жакшы жазыптыр. Эме дейт, мындай сиз сүйлөп атканда көзүмдүн кыры менен окуп калдым. Тиги эме дейт. Сиздин ырыңызды укканда аябай ыйлаптыр. Ушундай ыйлап алдым дейт. 120 депутаттын биринин да акылы, ой пикири сиздикиндей эмес. Сизди айтыштан гана көрүп калчубуз, бирок бүгүн сиздин сөзүңүздү угуп эң жогорудагы баа бердим. Сиздей адам болгондо жогорку жакта давно эле жашообуз оңолуп өнүгүп алмак экенбиз. Бар болуңуз. Дайыма акыйкатчылыкты сүйлөп, ишиңизге ийгилик каалап кетем, Элмирбек байке дейт. Анан ушул Жамиля Насирова эжемдин жакшынакай немелери бар болчу. Сонун сөзү бар болчу, ошону таппай калдым. Мейли кийинкисин да эметип береттирмин. Азыр эми деген ушул чоңдорго кайрылуу өзүмө көрсөтүп алайын. Урматтуу достор, мен азыр түз эфирдемин. Алып акын азыркынын токтогулу деп мен айтам. Менден башкалар дагы азыркынын токтогулу деп Элмирбек Иманалиев байкебизди аябай сыйлап, урматтап, кадырлап жүрөт. Ушул азыркынын токтогулу Элмирбек Иманалиев менен интервью алып атам азыр. Айтайын дегеним, эгерде сиз көрө элек болсоңуз, мен буга чейинки посттарымда бөлүшкөнмүн. Ошол Элмирбек Иманалиевдин чоңдорго болгон кайрылуусун бөлүшкөнмүн. Ошону бир сыйра көрүңүз, башкалар ыйлап атабыз деп атат. Азыр болсо ырга кезек берели. Кандай дейсиз? мейлен көңүлдү ачып берүүгө жатат. Ооба да. Сизди ырдатпасам кетпейм деп айтпадымбы?